Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздердин каналдан көргөнгө кубанычтамын. Орусия НАТОна чабуул кылды деп жаңылыктар тарап кетти. Бирок бул мындай айтканда, кээ бир ушул Орусияны колдогондор айтат, НАТО Орусияны чабуул кылды. Орусия жооп берди деши мүмкүн. Анткени дал ушундай расмий позицияда Орусиянын расмий бийлик өкүлчүлүктөрү айтып чыкты. Астанадан өзү Владимир Путин да айтты. Европа силер ушу бизди түрттүңөр ушундай нерсеге деп жана айтып жатасыңар азыр ушу Орусиянын дрондору Евро биримдиктин өлкөлөрүнө кирип атат. Андай нерсе боло берет согуш ачкандан кийин деп айтты. Анан ал биз эмеспиз, бирок ошол Европа көп алдайт. Массалык маалымат каражаттары алдайт, аябай бизди күнөөлөйт дейт. Бирок ал чындыкка жатпайт, анткени өзүлөрү баары башташкан, өзүлөрүнүн оору башындагы ооруну мындай оорубаган башка илип атат деп айтты да Путин. Захарова да айтты, биз эчтеке алган жокпуз, ал деген ушундай согуш болуп атканда ошол нерсе болушу мүмкүн деп. Медведев айтты, силер ушундай нерсени көрмөксүңөр, ошон үчүн силерге азап болот деген мааниде сөздөрдү айтты. Дагы көп катуу сөздөрдү жазды Евро биримдикке каршы. Эмне болду деп сурасаңыздар, дал ошо Путин ошол сөздү айтаардын астында бир күн эрте 29 бугу айынын күнүндө 26 жылда 2026 орусиялык дрон Шахет Герань-2 Герань-2 кээ бир учурларда ошол реактивдик кыймылдаткыч менен камсыздалат. Түндүк атакада Украинага чабуул жасап атканда ошол тынч жарандардын үйүнө Румынияда кирип алып, Галац деген шаарда, Румыниянын чыгыш тарабында да ошол жерде сокту. Бир нече киши ушундай жарадар болду, 2 киши жарадар болду, анын ичинде бир өспүрүм. 70 кишиди ошол согулган үйдөн эвакуация кылышты. Эң кызыктуусу, НАТОнун өкүлчүлүктөрү айтат, бул дрон биздин асманга киргенде, ошолдо тынч жарандар жашап аткан жерге киргенден кийин биз эчтеке кылган жокпуз. Анткени эгерде биз дагы кирсек, көбүрөөк ушундай тынч жарандар арасынан жарадар болгондор болмок деп айтышты да. Анан ушундай таң калыштуу аябай угулат мен үчүн туугандар, эмнеге ПВОну иштетишкен жок. Буларга сокку кыла берсе коргонбойт экен да, такыр ошол Румыния коргонбой койду. Бул деген Евро биримдиктин өлкөсү, НАТОнун өлкөсү, бирок кандайдыр бир ушундай болбой койду. Албетте НАТО өкүлчүлүктөрү расмий түрдө айтты, Орусиянын иши бул деген абдан акылга сыйбаган иш-аракет деп айтты. Жана биз деген альянстын, ошол НАТОнун жергесин коргойбуз деп айтты. Анан коргогондо Орусияга да соккулар болушу ыктымал деген сөздөрдү айта башташты да. Анан Румыниядагы Орусиянын элчисин мындай чыгарып ийди да өлкөнүн ичинен, персона нон грата кылып салды. Ушундай дипломатиялык карым-катнаштар токтотконго барып жатат. Бул деген биринчи ушундай Румынияга кирип кетүүлөр эмес дрондордун, бул деген мурда да болгон, согуш башталып атканда да башталган нерселер. Бирок алгачкы жолу ушундай тынч жарандарга жарадар алып келди да, ушундай жарадар кылды. Түркияда да ошондой нерсе болду. Түркияда өзүндө эмес, билесиңер, Түркия бүгүнкү күнү Монтрео доктринасын аткарат. Ошол анын ичинде дагы ошол өзүнүн Түркиянын мыйзамы боюнча, мисалы үчүн, ал деген Босфор булуңун жапканга укугу бар. Дүйнөдө бир да мамлекетте ошондой укук жок, бир гана Түркияда. Бул өзгөчө мындай тарыхы бар. Ошол Монтрео доктринасы боюнча, мисалы үчүн, ким гана өтпөсүн Түркиянын территориясынан, алар деген аны токтото алат, жана өткөрбөй коюшу да ыктымал да. Мисалы үчүн, бүгүнкү күнү Түркия Орусиянын тынч кемелерин өткөрөт, ал эми аскер кемелеринен өткөнгө тыюу салган Босфордон. Мындай прецедент да, дүйнө жүзүндө ушундай мамлекеттер жок кетет, ушундай укукка ээ. Бирок Түркиянын ушундай укугу бар. Ал укугун эл аралык укук деп эсептелет жана бүт өлкөлөр, Орусия да анын ичинде аны сактайт да. Анткени Түркия көп сүйлөшпөйт да, мындай эгерде бирдемке бузулса эле эч бир коркпой, титиребей, калтырабай, баягы коркунуч болбой так эле согот да, аскердик күч согот. Бир күнү ушул Түркия Орусиянын аскер учагын, кыргыч учагын анын асманына кирип кеткенде согуп ийген ракета менен. Анан ошол мисалы үчүн карасак, Түркияда эмне болуп кетти? Түркияда ошол эле 29 бугунун айынын 2026 жыл күнүндө Вануату желеги менен жүргөн түркиялык компаниянын
кемесине шахет дрон урду, мээлеп туруп урду да. Анткени кеме ошо деңизде баратканда кокусунан тынч жаранын үйүнө тийгенде тие албайт. Аны мээлеп туруп атыш керек да тийиш үчүн. Дал ошондой Одессадан чыгып Түркияга кайсы бир кургак жүктү алып бараткан кеме ушуну бараткан болчу. Орусиялык дрон шахет сыяктуу, шахет деп айтылат. Ошол кемеге мээлеп туруп сокту да. Соккондон кийин анан 2 киши жарадар болду. Бирөөсү жеңил, бирөөсү орточо. Ал кеме күйө баштады. Ошондо атайын күчтөрдү, өрт өчүрүүчү күчтөр бар болчу кемеде. Алар өчүрдү өрттү тез эле. Дагы ошол украиналык коргоочу күчтөр МЧС кошулду ал нерсеге. Жана ошо деңиз аскер күчтөрү да келип туруп ошол өрттү өчүргөнгө жардам беришти. Украиналык тарап ушуну атайын мээлеп туруп сокку кылды Орусия деп жатат. Вануатунун желеги менен Түркиялык ошо кемени дейт. Түркия өзүнүн расмий тышсыздануусун билдирди жана айтып атат азыркы кезде дейт ушу Кара деңизде туура эмес иш аракеттер болуп атат. Мындай кандайдыр бир башкарылбаган эскалация болуп жатат деп айтты түркиялык тарап. Жана Орусияга айтты, жарандык кемелерге урбагыла, Кара деңиздеги камсыздагыла деп талап койду. Орусия бул нерсеге такыр унчукпай койду. Расмий түрдө эчтеке деген жок Түркиянын ушундай кемесине соккусун. Дал ошол массалык Украинага дрондордун чабуулу алкагында болуп кеткен нерсе. Эгерде карасак, ошол эле 29 бугу күнүндө 232 дрон аткан Орусия Украинага. Шахет Герань жана Гербера, анан Ит Алмаз деген жаңы да дрон чыгыптыр. Анан жаңы ушул дрондор колдонулду Орусия тарабынан. Пародия деген дрондор. Булар деген ПВОну алдайт экен, мисалы үчүн абадан коргонуучу мындай куралдарды алдайт экен. Шахет болумуш болуп учуп барып туруп, кайра артка кетип калат. Же болбосо шахеттен алдыраак учат экен. Анан ошону аткандан кийин ПВОлор мындай же дүрмөтү бар, аскердик дүрмөтү бар дрон, анан учуп барып сокку кылат да өзүнүн бутасына. Ушул атуулар Курскстан болду, Брянскстан, Орелдон болду, Приморскан болду, Кырымдан болду да. Анан украиналык маалыматтар боюнча алар 217 дронду сокконго үлгүрүштү. Бирок бир нече дрондор Одессага, Запорожьеге сокту жана ошол бирөөсү Румынияга учуп кетти, бирөөсү ошо түркиялык кемеге Одесса тарапка учуп барып, түркиялык кемени сокту да. Ушундай нерсе болду. Ошон үчүн бул НАТОго соккулар башталып жатат деп серепчилер айтып атат. Орусия акырындап ушундай согуп көрүп атат да, карап атат эмне болор экен, кандай жыйынтык чыгар экен деп. Анан НАТОнун алсыздыгы жана ушундай сен кошунагың келип алып туруп үйүңө таш ыргытса терезеге, сен эмне кыларыңды билбейсиң да. Эмне кылсам экен деп барып туруп ошо милицияга чалсам бекен, же кошунамды сабап кетсем бекен деп. Эл аралык укуктардын арасында милиция жок мындан айтканда. Мурун жалпы ошол бүт дүйнөгө милиция катары АКШ өзүнүн укугун бекемдеткен, ар кайсы өлкөлөргө согуш ачып эле баягы тынчтыкты алып келем деп эле. Бирок акыркы жылдары ошо Орусия менен Украинанын ортосундагы согушта АКШ өзүнүн тарабын Орусия жакка көп көрсөттү. Ошон үчүн НАТОдон да чыгабыз деп атат АКШ. Трамптын да рейтинги түшүп калды жаман, аябай ылдыйлады, 30%дан ылдый болду. Бул деген тарыхта эң өз элине жакпаган президент болуп калчу болду. Трамп жакын арада эгерде ошол өзгөрбөсө. Бирок Орусияны колдоп жатышат, анын тегериги да Пит Хексетте, ошол JD Vance дагы Орусияны колдошот. Ошон үчүн НАТО Орусия менен бир калып жатат. Ошон бирге анан албетте НАТО өзүн ушундай баягы чечкиндүү эмес, коркок кошунак катары көрсөтүп атат да. Бирок бир айтайын десең, ошону билип уксаңар керек. Евро биримдиктин өлкөлөрү Грипен деген кыргыч учакты тапшырышты Украинага ушул эле күнү. Бүгүнкү күндө дагы ушундай маалыматтар чыгып атат да. Анан аякта Метеор деген абадан коргонуучу, абадан соккон ракеталарды да коштоп берди. Ал ракеталар болсо укмуш 200 километрге учат, атат. Ушинтип жакын арада украиналыктар ошо Азов деңизинин үстүндө жана согуш болуп жаткан фронттун асманын чоң орусиялык учактардан тазаламай болду да, эми Зеленскийдин сөзү боюнча. Анткени Украинанын армиясын каптарга жана ошол Су 27, Су 35 учактар каптарды ыргытат. Кап 500, Кап 1000
Кап 3000 дегендерди да ыргытканга жетишип атат, стратегиялык чоң ушундай учактары Су-154. Анан ошого Украинанын такыр эч кандай амалы табылбай жаткан. Анан ошого каптарга такыр алы келбейт да, украиналыктар контр чабуул жасаганда да аябай чоң жоготууларга учурайт. Ошон үчүн ошол капты ыргыткан аба кемелерден асманды тазалайбыз, метеор жана Грипен кыргыч учактар, Евро биримдик берген кыргыч учактар жардам менен деп башташты. Азыр согуш эскалацияга өтүп атат. Мындай айтканда туугандар, Евро биримдик көбүрөөк курал берип атат Украинага. Анан ошондагы Путин да айтты, силер деген дрон берип атасыңар, дрон деген бир эле кнопканы басып коюш, Украина бизден жеңилген, биздин аскерлер бүт фронт боюнча басып атат дейт Украинаны. Анан силер эле ошо согушту тереңдетип жатасыңар, силер эле бизге ушундай кыйындык түзүп жатасыңар деп Евро биримдикти айыптады. Ушундай нерсе болуп жатат. Жалпы ошо Украина Орусиянын ортосундагы маанилүү жаңылыктар ушул. Албетте азыр Орусиянын бюджетинде чоң дефицит пайда болуп атат. 5-6 триллиондун тегерегинде, триллион рубльдин тегерегинде. Ошол дефицитти кантип Орусия жабат? Орусия дефициттерин жаппаса, экономикасы бүт согушка иштесе, биздин баягы Кыргыз Республикасынын эл аралык соодасы кандай абалда болот? Ушул да нерсе ойлондурбай койбойт. Анткени биздин 27% экспортубуз Орусияга кетет. Көбүнчө ошол экспортубуз Казакстан аркылуу, Евро биримдикке, Орусия аркылуу кайра Евро биримдикке барышы ыктымал. Кошуналарга келет, Өзбекстанга. Анан Евро биримдикке дагы бир 16-17% биздин экспортубуз кетет да. Анан көп маршруттар дал ошол Орусия аркылуу өтөт. Эгерде мындай абал түзүлсө, бүгүнкү күнү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салгыча, албетте бизде да соода басаңдайт да. Ошон үчүн амалды таап туруп, кайсы бир ишкерликти ойлоп табыш керек. Кантип ушул убакытты биз ушунда жашап өтөбүз. Ошон үчүн ишкерликке чакырам сиздер туугандар. Эгерде силер ишкер болсоңор, силерге бизнес план керек да, албетте. Кредиттик банктан алганга же инвестордон инвестиция тартканга же эл аралык фонддон ушул акчаны өндүргөнгө, же болбосо өзүңөргө мындай базарды түшүнүп, өзүңөргө мындай кандайдыр бир жолоочу катары ал документти колдонгонго да, иш кагазды. Ошондуктан бизнес план бизге буйртма кылгыла, заказ кылгыла, биз сиздерге жазып беребиз. Аябай жакшы сапатта, эл аралык сапатта жазып беребиз. Эл аралык фондторго жазсаңыздар, англисче, кыргызча, орусча жазып беребиз. Ошол документ сиздерге мындай жылдыз болуп, же болбосо ошо инвесторлор менен, банктар менен сүйлөшкөнгө жеңилдик берип, кредит алгандарга жардам берет да аябай. Видеонун сүрөттөмөсүндө WhatsApp номер бар, ошол жерге чалсаңыздар, жазсаңыздар болот, байланышка чыгабыз, анан баарлашабыз ал боюнча. Сиздер менен Искендер Шашеев, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча адис болду. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.